Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ош жаңылыктары. Студияда мен Гүлзина Абдирашит кызы. Алгач берүүбүздүн башында бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Сокулукта мыйзамсыз 436 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Кыргызстанда 425 000 жаран таза ичүүчү суу менен камсыздалат. Быйыл химиотерапия дарыларын сатып алууга 800 миллион сом бөлүндү. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кызматтан кетти. Бул маалыматты ал өзү тастыктады. Бейшеналиев арыз жазганын президенттин чечимин колдогонун кошумчалады. Өткөн аптада депутаттар министрдин кыргыз фармация дарыгерлердин айлыгы жана маркумдардын органдарын трансплантациялоо боюнча ишин катуу сынга алышкан эле. Алымкадыр Бейшеналиев 2020 жылдын октябрь айынан 2022 жылдын августуна чейин, 2023 жылдын сентябрынан 2025 жылдын февралына чейин министрликти жетектеген. Сокулукта 436 гектар жер мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда, бул жерде Рассвет биргелешкен чарбасы документтери жок колдонуп келген. 1995 жылдан бери Рассвет чарбасы жарандарга үлүш катары бериле турган 436 гектар жерди документтери жок пайдаланып келген деп айтылат маалыматта. Атайын кызмат бул ишке тиешеси барларды аныктап жатканын кошумчалады. Ош шаарында көмүрдүн исине ууланып 5 жаштагы бала каза болду. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык 1 февраль күнү 33 жаштагы аял 5 баласы менен ооруканага жеткирилген. Тилекке каршы 5 жаштагы бөбөктү сактап калууга мүмкүн болгон жок. Балдардын апасы жана калган балдары дарыланууда деп айтылат маалыматта. Тергөө кызматынын алгачкы маалыматына ылайык үй бүлө көмүр газына ууланганы айтылды. Ош шаарындагы көп жылдык бак дарактар кыйылат. Бүгүн Курманжандатка көчөсүндөгү дарактарды кыюу иштери жүрдү. Кала жетекчилиги муну менен кошо кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштарды дагы сүрдүрүүдө. Ошондо жолдордогу иретсиздик жоюлуп кеңейтилет. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Биз азыр Ош шаарындагы Курманжанатка көчөсүндө турабыз. Жолдун эки жак бетиндеги көп жылдык дарактар кыйылып, ордуна жаңылары отургузулат. Мына ушундай эле иштер шаардын негизги көчөлөрүнүн бири болгон 4 көчөдө дагы уланып, ордуна жаңылар отурулуп, дээрлик 4000 жакын дарактар кыйылат. Курманжандатка көчөсүндөгү бул дарактардын отургузулганына дээрлик 70-80 жылдан ашкан. Тиешелүү адистер бутоо иштери туура эмес жүргөндүктөн дарактарга оору жугуп, иштери чирип кеткенин айтышты. Ошондуктан бүгүн жалпы 400дөй даракты алып салуу иштери жүрдү. Эми алардын ордуна жаңылары отургузулат. Анын арты менен жол дагы 1 метрден 3 метрге чейин кеңейет. Муну азыр биз чыгып келгенде бир аз тартканда эле корс сынып калат да. Демек, тобу келчү риск бар болчу. Бул шамалды дагы жыгып адамдарды басып калыш үчүн. Ошон үчүн биз чындап алды 70-80 жыл болгон даракка бүгүн атайын ушуну эккен аксакалдарды чакырдык. Ошолордун кан чыгарып, ошолордун баягы катышуусуна баштадык да. Себеп дегенде алар өздөрү деле айтты, ушунча чыкты деп. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул менен шаарга бир жаңы бир көрүнүш беребиз. Бул жерде негизи чынар теректер дегенбиз, жаңы клендор дегенбиз, каштан, акация, ушул Ош шаарына адаптация боло турган дарактарды болгондо дагы мындай 2 же 3 метрден жогорукуларын кылайлы деп атабыз. Ушуну менен бирге эле шаар аймагындагы кызыл сызыкка чыгып кеткен мына ушундай болгон тамактануучу жайлар, имараттар буздурулуп жатат. Айрым жеке ишкерлер өздөрү эле жергиликтүү бийликтин демилгесин колдоп, өз ыктыяры менен бузгандары дагы бар. Шаардагы Атабек кафеси кызыл сызыкка 2,5 метрдей чыгып кеткен. Бирок имараттын ээси ал боюнча кабарсыз болгонун билдирди. Качан гана белгиленген чектен мыйзамсыз чыгып кеткендиги боюнча жергиликтүү бийликтен кабар жеткенде өз ыктыяры менен буздуруп баштаган. Ооба, биз бул жөнүндө мурда андай маалымат жок болчу да биздечи. Документте туура эле болгон. Эми такталып билингенден ошол чыгып кеткен жер бар экен. Ошого өз ыктыярыбыз менен бошотуп берип атабыз. Негизи эми шаар үчүн эми жол кеңири болсун, таза болсун дегенине биз деле колдоп атабыз ошол. Ошондой эле Ленин көчөсүндөгү мыйзамсыз курулуштардын бардыгы буздурулат. Тиешелүү адистер курулуштардын ээлерине алгач 3 күнгө эскертүү берди. Бул убакыттын ичинде ишкерлер өзү бузбаса, анда муниципалдык жеке менчик башкармалыгы тарабынан атайын техника менен сүрдүрүлө тургандыгы айтылды.
бизге тиешелүү болгон муниципалдык жер тилкеге өз билемдик менен чыгып алып, решеткаларды коюп, навестерди курдуруп, аябай бир мындай кымбат баалуу темирлерден акчаларын коротуп алышкан да. Анан бүгүнкү күндө бир эле ал эмес, эң орчундуу мына кызыл сызыкка чыгып кетип, курулуш куруп алгандарга эскертүүлөр берилип, миңдеген. Себеби кызыл сызыкка чыгып кеткени бир мисал Атабек кафеси, ошол эле Исламбек кафеси, Жаңы Доор. Мен буларды жамандап айтпай атам. Булар өз ыктыяры менен бүгүн бошотуп берип аткан байланыштуу. Булар жеке ишкерлерди да колдоо тарезин аралаштырып, ошол тарезди иш алып барып атабыз. Маалыматка ылайык, калаадагы Масалиев, Курманжандатка, Ленин, Разаков көчөлөрүндө жалпы 1000ден тегерегинде мыйзамсыз курулуштар бар экени аныкталган. Кала бийлиги алардын баарын буздуруп, көчөлөрдү кеңейтүү үстүндө иш жүрө тургандыгын белгиледи. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары. Кыргызстанда 425 миң жаран таза ичүүчү суу менен камсыздалат. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Калкты таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу максатында жана сууну камсыздоо жана санитария бөлүмүнүн жалпы жеткиликтүүлүк программасынын алкагында биринчи фазанын даярдыгы үчүн $4 миллион өлчөмүндө каражат бөлүндү. Бул каражаттар Ысык көл, Ош жана Чүй облусундагы 126 калктуу конуш үчүн долбоорлоо сметалык документациясын иштеп чыгууга, ошондой эле негизги операциялык жана экологиялык документтерди даярдоого жумшалат. Быйыл өлкө тарыхында биринчи жолу онкологиялык ооруларды дарылоочу химиотерапия дарыларын сатып алууга 800 миллион сом каражат бөлүндү. Бул тууралуу онкология жана гематология улуттук борборунун директору Нурбек Букуев билдирди. Анын айтымында учурда медицина тармагына мамлекет тарабынан чоң көңүл бурулууда. Жалпысынан биздин химиотерапия менен дарыланган бейтаптарды дары менен толук камсыз кылуу үчүн орто эсеп менен 2,5 миллиард сом керек. Бөлүнгөн каражатты колдонуп бир топ бейтаптарыбызга чоң жардам көрсөтөбүз деп турабыз. Чындыгында учурда химиотерапия дарылары өтө кымбат турат, деди Букуев. Өлкө аймактарында Россия Федерациясынан кайтып келген кыргыз жарандарын иш менен камсыз кылууга жана жумушка орноштурууга көмөктөшүү максатында аймактарда жаңы жумуш орундары түзүлүп жатат. Алсак, Өзгөн районундагы былтыр 18 жаңы ишкана ачылып, анда 1495 жаран жумуш менен камсыз болгон. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Абдумомун Пазылов Карол айыл аймагынын Мырзарык айылынын тургуну. Ал 10 жылга жакын убакыттан бери Россияда эмгектенип жүргөн. Жакында гана кичи мекенине кайтып келип, айылда ачылган эшик терезе чыгаруучу ишканага жумушка орношкон. Иштегендин плюстары абдан көп экен. Ата-энең жаныңда, бала чакаң жаныңда, бардык жагынан плюс бар. Кыргызстан өнүксө, ушундай цехтер, фабрикалар курулса, бардык айыл жерлерге, ошол иш издегендерге баарына жакшы болот деп ойлойм. Эмерек чыгаруучу бул ишканага жаңы жумушка орношкондордун дагы бири Акмалдин Осоров. Ал дагы Россияда миграцияда жүрүп келген. Топтогон тажрыйбасы керекке жарап, ишти алдыга сүрөп жатат. Ушундай ишкана ачылып, ушул жерде азыр ушул жерде иштеп атабыз. Буюрса ошого окшогон ишканалар жерлерде курулуп, ишканалар ачылса, ошол жердин жаштары болобу, ушу үй өздөрүнүн үйүндө, жеринде, ата-энесинин алдында, үй бүлөсүнүн алдында ушундай иштерди кылып, өздөрү ушундай бир жагынан өнөр, бир жагынан чет жакка чыгуу да болбойт. Миграция деген нерсе азайып, ушундай ишканалар көп болсо, бул өтө жакшы жана Кыргызстандын экономикасына көптөгөн пайдаларды, салымдарды кошот деген ишеничтемин. Ишкана жетекчисинин айтымында айылдаштарынын басымдуу бөлүгү жашы карысы дебей, чет жактарга иш издеп кетип, миграция агымы курч болгон. Эми мына ушундай чакан жана орто өндүрүштөрдүн ишке кириши менен туруктуу жумуш орундары пайда болууда. Эң ириде мамлекет ишкерликке колдоо көрсөтүүнү жакшыртканы электиктердин айылында калып, кирешесин арттырууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат, дешет жергиликтүүлөр. Ушу айыл жергесиндеги инфраструктураны өнүктүрүү максатында жана ушу элеттеги элдерди жумушчу күч менен камсыз кылуу максатында, миграцияны азайтуу максатында ушундай жумушчу күч түзөбүз деген бир ниеттерибиз бар эле. Ошону ачып, азыр 1 жылдын жүзү болуп атат. Иштеп жакшы результаттарды көргөздүк. Бул жакта айлыктарды деле көтөрүп бергенбиз. Азыр Россия менен почти бирдей эле болуп калды.
ал жактан тапкан менен бул жактан тапкан бирдей эле болуп калды. Ошого биз элет жериндеги жаштарды дагы колдоого чоң аракеттерди жасап атабыз. Өзгөн районунда былтыр 18 жаңы ишкана ачылган. Анда 1495 жаран жумуш менен камсыз болгон. Ал эми Ош облусу боюнча жалпы 128 ишкана ишке кирген. Жыл ичинде бул багытта 20 миллиард 864 миллион сомдук тышкы жана ички инвестиция өздөштүрүлгөн. Былтыр Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына карата 100 ишкана республикалык боюнча тизме белинген. Ошол 100 ишкананын ичинде Ош облусунан эле 18 ишкана тизмеге кирип ачылды. Бул ишканалар ушу урматтуу президентибиздин катышуусунда онлайн ачылды, жана эле министрлер кабинетинин төрагасынын өзүнүн катышуусунда дагы онлайн түрүндө булар бардыгы ачылды, бүгүнкү күнгө иштеп жатат. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн маалыматында өткөн жылы жумуш издеп 10.369 жаран кайрылган. Алардын ичинен 1000ге жакыны жумушка орноштурулса, дагы 1212 адам кесипке окутулган. Бүгүнкү күндө Дубан аймагында 425 бош орун бар. Дээрлик курулушка жана жеңил өнөр жай тармагына жумушчу күч талап кылынууда. Зарина Рахманбердиева, Азам Бузуреков, Ош жаңылыктары. Нокат районуна караштуу Зулпуев айыл аймагынын 3 бай айылында асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүү сандан сапатка өтүү аталышында жарманке болуп өттү. Жарманкеге аймактагы 20дан ашык фермерлер эт жана жүн багытындагы асыл тукумдуу кой кочкорлорду көргөзмөгө алып келишти. Ата мекендеги асылдандыруучулардын эмгеги жогору бааланып, кээ бир койлор рекорддук баада сатылды. Данияр Сыдыков көп жылдан бери мал чарбачылыгы менен алектенип келет. Ал Жарманкеге Ала Тоо породасындагы койлорду алып келген. Бул породадагы жандыктар ата мекендик селекциянын негизинде чыгарылып, Кыргызстандын шартына эң жакшы ылайыкташкан. Ала Тоо койлору эт жана жүн багытында баалуу болуп эсептелинет. Бул Ала Тоо койлорунун өзгөчөлүгү биринчиден мына биздин тоо ташка, мына түштүктө айрыкча тоолорубуз, адырларыбыз өтө тике, бийик болот. Ошол жерлерди өзүм багып, жакшы басып жүрүп, ошого жөндөмдүү, ушу көбүнчө жайытта багылат бул койлор. Колдон кыш мезгилинде эле 3-4 ай колдон кичине дополнительный эме беребиз, жем чөп беребиз. Негизинен ушул жайытта багылат бул койлор. Анан дагы булардын өзгөчөлүгү этти көп берет. Ушул баягы жөнөкөй койлордон 1,5-2 эсеге чейин этти көп берет. Козуларын жакшы багат. Анан өздөрү да мындай көрүп турганыңыздардай сындуу, мындай сулуу койлор болот да. Азыр фермерлер сандан сапат маанилүү экендигин жакшы түшүнүп калышкан. Асыл тукум мал кирешелүү дагы. Былтыркы жылы биз ушул мал жандыктардын сапатын жогорулатуу боюнча атайын ушул айылга малдардын мончосу, койлордун мончосу деп коебуз. Илгери ушул эстердин мезгилинде губку деп коет. Ошол кралыңа салып, ошолордун эт багытындагы жакшыртуу. Жарманкеде салмагы 150дөн 200 килограммга чейинки арашан койлор сатыкка коюлду. Наркы 1 миллион сомго чейин бааланды. Албетте актайт экен. Актайт, багыш керек муну. Азекте багыш керек. Жакшы караш керек да көңүл болуш эле. Ошондуктан акча 3 бай жолу дагы Балары эми азыр бизде нокаттай азырча бир 100 миң, 150 миң, 200 миң, 300 миңге чейин кочкорлор сатып алып жатат. Ал эми Бишкек тарапта болсо, түндүк тарапта болсо 100 миң доллардан жогору болот. 100 миң доллардан жогору болуп атат. Ошол балар өтө жогору болуп атат. Козу кочкор бул дагы. Көргөзмөнүн жүрүшүндө мал чарбачылыгына байланыштуу мастер-класстар уюштурулуп, ветеринарлар тарабынан мал чарбачылыгы боюнча пайдалуу кеп-кеңештер берилди. Түзүлүп аткан Ала Тоо деген порода өндүрүшүп атат ушул жерлик адамдар. Булар бизге азыр каттоодон өтөт. Анан сиёш программа деп коет, ошого киргизип, ар бирине бирка басып, биздин көзөмөлдө турат. Жылына жазда күздө дегенмисация вакцинация иштерин жүргүзүп турат. Балдан келишим негизинде иш алып барат. Аймакта мал чарбасын өнүктүрүү сандан сапатка өтүү жакшы колго алынган. Бул багытта фермерлер үчүн жеңилдетилген мамлекеттин насыялары да берилип келет. Фермерлерге мындан тышкары лизинг боюнча да атайын биздин жеңилдеткен насыялар бар. Буну айлы банк, элдик банк менен алса болот. Мындайча айтканда мамлекет жактан колдоо аябай күчтүү. Ошол негизинде мына бириккен кооперация башка жоопкерчиликтин коомдорго биздин да бир ачылып Кыргызстанда аграрлык саясатта атайын фонддун жерлери, ал чарба багытында жерлерди берүүнүн тартиби бар. Ошол тартиптин негизинде бүгүнкү күндө ушул бириккен
чарбанын бириккен чарбачыларга ушуларга да берүү чагы каралган. Аймакта 3000ге жакын ала тоо породасындагы койлор бар. Жарманке элдин биримдигин чындап, аймактагы мал чарбачылыктын өнүгүшүнө салым кошкон маанилүү иш-чаралардын бири дейт уюштуруучулар. Жаңылай Канибек кызы, Мирзат Нуманов, Ош жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 2 айлык коомдук жайда коопсуздук аталышындагы иш-чарасынын алкагында Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын, Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн, Алай райондук билим берүү бөлүмүнүн жана Ажыбаев атындагы Алай музыкалык драма театрынын 2 айлык биргелешкен иш-чарасы башталды. Бул иш-чара ушул жылдын 17-январында башталган. Иш-чара 31 мартка чейин өз ишин улантып, райондун аймагындагы бардык мектептерде окуучулар менен жолугушууларды өткөрүп, интерактивдүү тарбия иштерин алып бармакчы. 2024 жылдын 1 январында Ош облустук ички иштер башкармаларынын 1 номердеги тизкемеси берилген. Анда ушул коомдук жайда коопсуздук деген аталышта облустун аймактарында 2 айлыктар жарыяланганда бул деген сөз жеткинчектер менен тыгыз иш алып барып, аларды спорттук оюндар менен, театралдык көрүнүштөр менен, спектакльдер менен, кино көрсөтүүлөр менен балдарды тарбия таалимге чакыруу боюнча. Деги эле балдардын көркөм дүйнөсүн, анан мекенди, жерди, элди сүйүүгө үгүттөгөн жакшы жолугушууларды өткөрүү боюнча максат коюлганда, биз ушул боюнча мына быйыл Алай районунун ички иштер бөлүмүнүн начальниги, ошондой эле райондун акими жана райондук билим берүү бөлүмүнүн начальниги, Токтогул Ажыбаев атындагы Алай музыкалык драма театрынын чыгармачылык коллективи чогулуп, бирдикте ушул тарбия таалим иштерин алып баруу боюнча 17 январдан 31 мартка чейин иш алып барууну чогуу чечип, бүгүн баштап отурабыз. Кудай буйруса, балдардын арасында тарбия таалим иштерин кеңири жайылтуу иштери март айынын аягына чейин уланмакчы. Бүгүн Гүлчөдөн, Борбордогу мектептерден бул иш-чара старт алып атат. Кудай буйруса, жеткинчектер менен, мектеп окуучулары менен, өспүрүмдөр менен кеңири иш алып барабыз деген ойдобуз. Өлкөдө айыл чарба техникалары жазгы талаа иштерине даяр. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, бүгүнкү күндө республика боюнча 90 миңден ашык айыл чарба техникасы бар. Аймактарда жазгы айдап себүү жумуштарына карата айыл чарба субъекттери тарабынан айыл чарба техникаларын оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, техникалардын басымдуу бөлүгү сезондук жумуштарды аткарууга даяр. Азыркы учурда айыл чарба техникаларынын даярдыгы 75%-ды түздү. Бүгүнкүгө даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.